Assalamu алейкум, урматтуу биздин катталуучулар. Өткөндө бир пост жаздым эле, макала. IT курстарга жазылганга чейин өз алдынча окуп, өз алдынча изденип, акысыз курстарды окуп, YouTube'дан, Udemy'ден ошол жактан бир аз даярдыктан өтүп, андан кийин курска жазылса дагы жакшыраак болот деген ойдо макала жаздым эле. Ошол макалада комментарийлер көп болду. Биз акысыз курстарды таба албадык, ошону бир видео кылып тартып берсеңиз деген. Ошол суроолор боюнча мен акысыз курстарды кантип тапсак болот, бир канча мисалын көрсөтүп берейин. Сиздер дагы ошондой кылып, биринчи кандайдыр бир курстарга жазылып, ага акча коротпостон туруп, ошо биринчи акысыз курстарды өз алдынча окусаңыздар. Анда мен экранымды сиздерге көрсөтүп, ошону баштайын. Э, Эң биринчи кадимкидей эле бир интернетке киребиз, браузерге. Google'ды ачабыз. Google'дан негизи эң биринчи YouTube'дан сунуштайм. YouTube'дагы акысыз сабактарды көрсөңүздөр болот. Эгерде англис тилин билген болсоңуз, анда англис тилинде издеген жакшыраак. Эгерде англис тилин билбесеңиз, анда орусча, балким кыргызча, өзбекче, түркчө, кайсы тилди жакшыраак билсеңиз, ошол тилде деле курстарды издесеңиз болот. Албетте кыргызча курстар азыраак. Мен азыр мына бул жака Flutter for Beginners деген англисчесин көрсөтүп берейин. Ушундай кылып жазганда негизи бизге мындай эле сабактар чыгат да, бир сааттык, 2 сааттык, 10 минутталык дегендей. Ошондой сабактарды караганда адашып калабыз. Биз бул жерден мына фильтр дегенди тандап алып туруп, ошол жерден сөзсүз плейлист дегенди тандап коюшубуз керек. Ошондо бизге мынакей бул жерден эң биринчиде турган Flutter Tutorial for Beginners ушундай сабактар чыгып атат. Булардын ичинен өзүңүзгө жакканын тандап алсаңыз болот. Мисалы, бир экөөнү ачып туруп эле анан угуп көрөсүз. Hello, everybody, and welcome to a brand new tutorial series on Flutter. Now, Flutter is a framework made by Google. Hey, gang, and welcome to your first step to becoming a Flutter ninja. And this is really good because then we don't have to run vacation. I could go to somewhere like Nairobi and we see it's 12. Ушундай кылып, мисалы мен азыр мына экөөнү ачтым, угуп көрүп, үнү, видеосунун көрүнгөндүгү, тунуктугу сизге жакса, ошол видеону көрүп баштасаңыз болот. Бул азыр англисчеси болду. Анан YouTube'дагы видеонун качествосун да жакшы кылыш үчүн бул жерде настройка дегенди басып туруп, бул жерде качество дегенди 1080 дегенге коюп алсаңыз, дагы да мындай тунук көрүнөт. Себеп дегенде бул жерде кодду жазып мындай бир майда тексттери болгон үчүн булар эмне жазып атканы көзгө көрүнбөй калышы мүмкүн, качествосу начар болсо. Андан кийин эми бул жерге келели да, Flutter с нуля деп орусча издеп көрөлү. Flutter с нуля дегенде деле мен фильтрден плейлистти тандап койгонум үчүн жогоруда жалаң плейлисттер чыгып атат. Стас Илин дегендики, Гоша Дудар, Алексей Шпавда. Биз ушул Гоша Дудар менен Алексей Шпавда деген экөөнү сунуш кылабыз. Ушуларды дагы карап көрсөңүз болот. Всех приветствую, зовут меня Алексей Шпапкин, который начал иметь базовый Мынакей Алексей Шпавданын бул жерде 35 видеосу бар экен. Бардыгы мындай ирети менен, катары менен берилген. 3 минутта ушундай эле кыска 35 видеодон турган бир курс экен. Эң көп эле ушул 5 минутта окшойт, 5,5 минутта. Андан кийин бул жакта Гоша Дудардын
Гоша Дудардын сабактарын карай турган болсок, андан бир аз узунураак 19-40 минуталык 12 сабак экен. 20 минуталык экен көбүнчөсү. Аягында 1 минуталык, 4 минуталык видеолору бар экен. Демек, YouTube'дан эң эле биринчи мындай акысыз сабактарды табуунун варианты ушундай, ушинтип издесеңиздер болот. Эми бул мен албетте Flutter'ды мисал кылып көрсөтүп атам. Сиздер IT'нин кайсы тармагын окугуңуздар келсе, ушул Flutter'дын ордуна мисалы Python деп жазып алсаңыздар болот. Python с нуля десеңиздер деле ушундай мынакей плейлисттерди чыгарып берет. 22 видео дейт, 19 видео дейт, 88 видео дейт. Ушундай кылып издесеңиздер болот. Анан кийинки дагы Udemy деген сайт бар. Ошол сайттан дагы карасаңыздар болот. Мына Udemy дейт. Udemy'ге киргенде дагы азыр мен бул жерде каттоодон өтүп койгом. Биринчи катталып аласыздар да, анан бул жака кирип туруп Flutter десеңиздер эле, Flutter деп издесеңиздер, Flutter боюнча 3069 видео чыкты. Анан бул жерден эң эле биринчи тилин тандап алсаңыздар болот. Мына түрк тилинде 133 видео бар экен, англис тилинде 1386 видео бар экен. Анан биз азырынча орус тилди мисал кылып карай берели. Орус тилинде 56 видео бар экен. Андан кийин Сена деген жерине келип туруп, бул жерде бесплатно дегенди тандасаңыздар 7 видео калды да. 7 курс калды мынакей бул жерде бесплатно деп турат. Ушул жерден Pro Flutter уроки на русском деген. Мунун ичинде мына 2 сааттык курс экен, 17 лекциясы бар экен. Бардык деңгээлдери дейт. Бул жерде баалоосун деле карасаңыздар 229 адам 4-8 баалаптыр бул дегендик. Аябай эле жакшы деген сөз. Киресиздер, көрсөңүздөр болот. Андан кийин эгерде бул жактан дагы курстарды жөн эле акысыз эле, акылуу эле акча төлөп эле сатып алып да көрөм десеңиздер, өтө деле кымбат эмес экен. Мына $13. 1000 сомдун тегерегинде, 1000 сом, 1100 сом бир курсту толук сатып алып туруп, буларды деле көрүп, ушулардан окуп көрүп баштасаңыздар болот. Андан кийин дагы бир мына кыргызча аябай жакшы бир платформа иштелип чыкты. Мурат Жумашев деген программист байкебиздин колдоосу менен, ошонун аракети менен. Бул жерде дагы азыр мен чыгып алайын. Көбүнчө бул жака келгенде ушул код жазды биз сунуштасак, баштадык деп туруп, жакшы, бул жерден баштадык дегенде бул катталуу чыгып калыптыр. Биринчи кирүү дейсиздер же катталуу дейсиздер. Мен азырынча кирүү дейин. Бул жакта өзүмдүн аккаунтум бар. Аккаунтум менен кирүү кылам. Сыр сөзүңүздөрдү унутпаңыздар. Же болбосо бир жерге жазып сактап алыңыздар. Андан кийин мына kodjaz.com сайтына кирсеңиз, катталсаңыз баштадык деген чыгат. Баштадык дегенге киргенде дагы кичине мындай болуп айланып туруп анан ачылат. Интернетиңиз жакшыраак болсо дагы да тезирээк ачылат. Менин курстарым деген жер бар. Бул мен мурда окуганым үчүн Dart'ты чыгарып берип атат, Dart Flutter. Азырынча ошол Dart, Python, JavaScript курстар бар экен. Мына TypeScript жакында деп атат. Бул жерге киребиз да курсту улантуу деп эле ушул жактан келип, бул жакта жакшы жери видеосу дагы бар, мындай AI деп коет баягы жасалма интеллект жардамчысы бар, көнүгүүлөрү бар. Мына бул жагынан киришүүдөн баштап Dart тили боюнча биринчи кадамдар, киришүү жана Dart боюнча негизги түшүнүктөр дегенде кирсеңиз, бул жерде мындай код бар. Анан бул жерде кандай жыйынтык чыгарылаарын ойлонуп көрүңүз дейт. Бул жакты окуп көрүп, окуп дагы түшүнбөсөңүз, бул жерде видеону көрүп баштоо десеңиз, бул жакта видео ачылат. Видеону кайра өчүрүп койсоңуз болот. Анан такыр болбосо мына кыйытма дегенди ачсаңыз, бул жерде
тапшырманы кантип аткарыш керек экендиги дагы көрсөтүлүп берилген. Анан тапшырманы аткаргандан кийинки деп кийинкиге өтүп кете бересиздер. Андан кийин бул жерде дагы салам дүйнө дейт. Кодду жүргүзүп көрсөңүз, бул жакка салам дүйнө деп чыгат. Мынакей. Жарайсыз, эми кийинкиге өтүңүз дейт. Ушундай кылып, бул жактан дагы код жазууну өз алдыңызча өздөштүрүп баштасаңыз болот. Андан кийин дагы бир платформаны көрсөтөлү. Бул Code Academy деген сайт бар. Ушул сайтка дагы кирсеңиздер, азыркы эле код жаздын бул англис тилиндеги версиясы, дагы тагыраагы ошол код жаз ушул платформага окшотулуп жасалган. Бул жерде мен мурда да кирип карап койгон үчүн дароо эле My Courses дегенге Flutter курсу чыгып калды. Эгер бул жерде башка бетке өтө турган болсок, мына бул жакта дагы абдан көптөгөн курстар бар. Мына Learn Java дейт. Абдан көп курстар бар. Мынакей Python, JavaScript, HTML, CSS. Кайсы бирин кааласаңыз бул жактан ошол тармакты дагы өз алдыңызча карап, окуп, үйрөнсөңүз болот. Мына бул жакка киргенде мындай болуп тексттер бар. Анан албетте бул англис тилинде. Эгер кааласаңыз муну бул жерден мышканын оң жагын экранга басып туруп, анан Translate to кыргызча дейт. Кыргызчага которуп алып, анан окусаңыз болот. Мынакей Flutter деген эмне? Келгиле, бизде популярдуу тиркеме бар дейли. Аны адамдар iOS жана Android'де колдонушун каалайбыз. Муну кантип кылабыз? Эң популярдуу ыкма эки код базасын түзүү болуп саналат. Компания iOS версиясы үчүн Swift код базасын, жана Android үчүн Kotlin же Java код базасын түзөт. Бул iOS жана Android'де окшош тажрыйбаларды түзүү үчүн эки өзүнчө код базасын талап кылат. Flutter башкача дейт. Flutter бул Google тарабынан бир нече платформаларда тиркемелерди түзүү үчүн түзүлгөн программалык камсыздоону иштеп чыгуу комплекти. SDK деп атап коюшат экен. Келгиле Flutter жөнүндө билели деп анан Flutter жөнүндө баштап атат. Караңызчы, мындай Google Translate бул жерден кыргызчага которгондо кандай сонун кылып которуп берип атат. Бул жактын баардыгын окугандан кийин, түшүнгөндөн кийин кийинки деп кийинкиге өтүп, бул жерден акысыз ресурс азырынча өткөрүп жиберүү деп коесуз. Андан кийин улантып окуй бересиз. Мына бул жакта коддордун мисалдары менен баардыгын берип атат. Муну ранды басып да көрсөңүз болот. Азыркы код жаз платформасындагыдай эле бул жакка бул жерде жазылгандын жыйынтыгы чыгат. Мына бул жерде мындай салам деп турган сары бир кол бар экен. Муну дагы көргөндөн кийин GitHub, GIST ушулар тууралуу маалыматтар бар экен. Мына муну дагы кыргызчага которуп алып окуп кете берсеңиз болот. Урматтуу окурмандар, урматтуу бизди көрүүчүлөр, эгерде сиз дагы ошол айтиге кызыгып жүргөн болсоңуз, дароо эле бир курска барып жазылып, ал жерге акчаңызды коротуп, балким ал курс сизге туура келбей калган болсо, капаланып, анан IT мен үчүн эмес экен деп, же мен акчамды алдатып жибердим деп, капалануудан мурда сөзсүз биринчи ушундай акысыз платформалардан же болбосо акылуу деле платформалардагы акысыз сабактардан биринчи өзүңүздү сынап көрсөңүз болот. IT сиз үчүнбү же сиз үчүн эмеспи? Мына ушуларды билип алгандан кийин гана сөзсүз түрдө анан өзүңүзгө ыңгайлуу бир курсту тандасаңыз туура болот. Анда урматтуу көрүүчүлөр, окурмандар, көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар. Мен бул жерде бир 4 гана платформадан акысыз окууну көрсөтүп бердим. Негизгиси, эгерде кандайдыр бир курс керек болсо деле, бул жерге кирип туруп, бесплатные IT курсы деп деле издесеңиздер болот. Мисалы, бул жерде Яндексте дагы бесплатный IT курстардын бар экени
аябай сонун. Мисалы Яндекстин практикум деген сайтында мына бесплатные курсы дейт. Бул жерде бесплатно деген тандалып турат. Кандайдыр бир курстарды тандап старт в IT дейт. Основные математики для цифровых профессий дейт. Основа анализа данных и Python дейт. Демек, ушинтип кандайдыр бир акысыз курстарды өзүңүз бир катар окуп чыгып, ITдеги базалык билимиңизди түптөп алып, андан кийин курс окусаңыз сизге туура болот. Анда урматтуу кесиптештер, урматтуу айтыга кызыгуучулар, эгерде бул видео сизге жаккан болсо, лайк басыңыз, айтыга кызыгып жүргөн башка досторуңузга жибериңиз, жана кандай ой пикирлериңиз бар, сунуштарыңыз бар, кандай пайда ала алдыңыз, же болбосо дагы кандай нерсени сунуштайсыз, ошолорду комментарийге дагы жаза кетиңиз. Анда сак саламатта туруңуздар.